Bismillah, elhamdülillah. Kur'an'ın manileri boyunca geçen günü söz kılgan elek. Kur'an'ın manilerini daim okuşubuz керек да көп. Көп жерлер түшүнүктүү эле. Түшүнүксүз жерлерин илимдүүлөрдөн сөз сураш керек. Мынакей. Бул Kur'an'дын Google Play Market'ten жүктөп алса болот. Ыйык Kur'an кыргызча десеңер чыгат. Мынакей. Менде жүктөлгөн. Ачабыз. Мынакей. Бул жерде Kur'an деген ылдый дагы. Namaz, kalender, Kur'an деген жери. Kur'an деген жерин басабыз. Мынакей. Мына Фатиха сүрөсү. Мынакей манилери менен. Фатиха сүрөсү 1-сүрө 7 аяттан турат. Мынакей 7. Фатиханы эң көп билишет бизде кыргыздар. Kur'an бул жерде баталарда Фатиха окушат да. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Alamların egesi болгон Аллахка мактоо. Мынакей. Түшүндүрмөсү бар экен. Аллах Кудайдын арабчада алышы. Бирок арабчада Аллах деген сөздүн аягында кыргыз элинин түштүктүк диалектиндеги х тамгасы тыбышы менен айтылат. Демек Алла деген сөздүн аягында х тамактын түпкүрүндө чыгуучу жумшак х тыбышын колдогон милдеттүүбүз. Бул түшүндүрмө да. Өчүрүп коебуз мынакей. Аллах эмес Аллах болот да. Аламдардын эгеси Аллахка мактоо. Ал мээримдүү, ырайымдуу, кыямат күнүнүн падышасы. Ырайым жөнүндө мынакей. Мээрим бул дүйнөдө чагылат. Мусулмандарга деле, капырларга деле Алла Таала мээримин көрсөтүп, капырлар деле Алла Таала жок десе, динге каршы сүйлөсө деле алардын ырыскысын бере берет. Себеби бул дүйнөнүн эч кандай кадыры жок. Эгер бул дүйнөнүн кадыры болгондо, хадисте келет. Алла Таала кафырга бир тамчы суу берип коюп бербей да коймок экен да. Кадыры жок бул дүйнөнүнчү. Ошон үчүн баарына бирдей берет. Мээримдүү. Ырайымдуулугу бул Алла Таала мусулмандарды ырайымдуулугу менен бейишке киргизет. Биз амалыбыз менен кире албайбыз. Бир гана Алланын ырайымы менен киребиз да бейишке. Кыямат күнүнүн падышасы, кыямат күн. Кыямат күнү Алла Таала падышалык кылат, сот кылат, адилеттүүлүк сот кылат мынакей. Кыямат күнү бийлик жүргүзүүчү ал өзү гана. Кыямат күнү бийлик сот жүргүзөт. Биз сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайбыз. Мынакей ушул маселеде бизде көп ката болот да. Бизде көп адамдар сыйынуу маселесинде көп жакшы түшүнбөйт, анан ар кимге сыйынышат. Тоо ташка сыйынгандар бар, көз ачыкка сыйынгандар бар. Көз ачтардан жардам сурагандар бар. Кээ бир аялдар күйөөлөрүнө сыйынып алышкан. Сыйынат десе эле адамдар түшүнүшөт да биркиндей депчи. Мындай бир ташка сыйынгандайчы. Жок. Бүт сезим, ой толголору, бүт жан дүйнөсү полный күйөөсүнө байланып калган да. Ошо бар ырыскысы бүт күйөөсүндө байланып калгандайчы. Бирди багып алсынчы дейт го, мисалы үчүн. Кантип эле эркек киши баксын, эркек киши себепчи гана да. Сенден гана жардам сурайбыз мынакей. Ушул сөз намаз окуган адам кеминде 32 жолу кайталайт, бирок ага маани береби? Ар бир адам, ар бир ал бир Аллага маалым. Бизге эмнеге муктаж болсок да дароо Аллага кайрылууга тийишпиз. Мынакей жардам суроо боюнча сахабалар үйүндө тузу түгөнүп калса дагы намазды окуп дуа кылыш экен да. Алла Таала туз сураш экен. Пайгамбар алейхиссалам ботинкаңдын боозундагы сурагыла деген керек болсочу, Кудай Таалантанчы. Биз бир ишибиз түшүп калса, биринчи губернатор, мэр, сэр, таныш, адвокат, прокурор, сот, пошуналарга сурап, анан врачка чуркап, анан эч болбой калгандан деп туруп мешитке барып, садака берип, дуа кылып койгулачы, ишим болбойт, андай болбойт деп калабыз да. Болсо намаздан кийин Алладан өзүбүз сурасак болот. Биз биринчи эле намаздан сураш керек өзү негизичи. Өзүң бизди туура жолго баштаган. Туура жол бул ислам. Ал жол сенин караңа калбагандар жана адашкандарга өзүң тартылган жол. Бул карыңа калгандар жөнүндө мынакей. Аллахтын карына калгандар бул иудейлер, адашкандар христиандар. Бул ошо тафсирде ушундай да. Бул Фатиха сүрөсүнүн мындай мааниси да, мынакей мазмуну. Бакара сүрөсү эң узун сүрө. Бакара деген мааниси уй деген билдирет экен. Мындай Мадинада түшкөн экен. 286 аяттан турат экен. Куранда 114 сүрө, 6600дөй аят бар да, 6600дөн ашык аят бар. Мынакей. Азыр бул жерде карагыла. Куран бул ыйык китеп. Андан эч кандай бир катачылык, карама каршылык жок да. Мына экинчи аятты окуйлу.
Бул китеп андан шек жок, ал такыбалар үчүн туура жол. Алиф лам мим. Мынакей. Заликал китабу ла ройба фи худан лил муттакин. Экинчи аят. Бул китеп андан шек жок, ал такыбалар үчүн туура жол. Мынакей, бул китеп Куран. Анда шек жок, ал такыбалар. Такыбалар бул Кудайдан корккон, тили, колу же жүрөгү менен жамандык кылбагандар эч кимге. Такыбалар. Бизде такыба деген, Кудайдан корккон дегенди мисалы анча-мынча адамдар түшүнбөшү мүмкүн да. Мынакей. Бул китепте шек жок дегенди кандай түшүнөбүз? Ислам динибиздин негизги пайдубалы, фундаменти, мындай булагы Куран да. Куран. Жашообуздун негизги мындай эрежеси Куран. Куранды таянып, Куранга таянып иш кылабыз мусулмандарчы. Анан Курандан кийин бул хадистер келет. Сахих Бухари хадисте, Имам Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, ошол хадистер. Экинчи Курандан кийин хадистер турат. Ошол эки нерсе. Андан кийин алымдардын ошол ижма, кыяс, ошол немелери бар да. Алымдарга кайрылабыз. Андан кийинчи түшүнбөсөк. Анан негизи Куран хадистерди өзүбүз эле түшүнүп алганда эле кээде туура эмес түшүнүп алышыбыз мүмкүн да. Мындай түшүнүксүз болгон жерде сөз илимдүүлөрдөн сураш керек да, муну кандай түшүнсөк болот? Мен муну ушундай түшүндүм, туурабы депчи. Кээ бир жерлерде ачык айкын эле, мисалы үчүн андай башкача түшүнө албай турган эле сөздөр көп да Курандачы. Куранда эч кандай шек жок. Куран бул мындай без сомнений, эч кандай бир катачылык таба албайсың. Куранда лексика, грамматика, орфография, геометрия, биология, эмбриология, астрономия, кандай гана илимдердин мыйзамдары, космос боюнча өтө көп, география, тектоникалык немелер, адамдын ден соолугу боюнча, жаныбарлардын, төөлөрдүн түзүлүшү боюнча, арылар жөнүндө бүт жаратылыштагы биз билген, билбеген, изилдеп жаткан мыйзам ченемдүүлүктөр жазылган Курандачы. Өтө көп. Ошон үчүн көп профессорлор, окумуштуулар, илим изилдөөчүлөр Курандан бир нерсени табып, анан анын жашоодо бар экенин көрүп, анан ыйман келип динди кабыл кылгандар көп да. Бул Куран адам жаза албайт экен. Бул Куранды адам жазган эмес экенине далилдер өтө көп. Ар кандай логикалык далилдер, кандай гана далил десең далил бар да. Демек биз Куранга таянабыз. Алла Таала бар экенине эмнеге таянасың? Куранга таянабыз. Куран эң номер биринчи далил. Ачык түрдө айтылып атат. Мисалы үчүн Аллах жалгыз, ал баарын жараткан деп Куранда айтылып атат да. Анан бирөөлөр айтышы мүмкүн да, бул Куран каяктан билем, может бирөө жазып койгондор десе. Куранда өтө көп аяттар бар. Ошол аяттар менен анда сен Курандан бир ката тапчы десе болот. Ката таба албайт. Куранды изилдеген адам акыры келип ыйман келтирет. Мусулман болот да. Мынакей биздин далил номер 1, эң негизги далилибиз Куран. Мынакей. Алардын жүрөгүндө оору бар. Аллах алардын оорусун дагы да күчөтөт. Жалган сүйлөгөндөр үчүн аларга оорутуучу азап бар. Ошо алардын дегенде бул жана кафырлар жөнүндө сөз болуп атат го. Жана жүрөгүндө шек бар, рия, мактаныч, эки жүздүүлүк бар экен. Шек деген бул шек күмөн да. Ушу дин чота ушундай дин, бул элдерди алдаш үчүн, бул дин наркотик, опиум дегендер бар да. Дин адамдарды караңгылык алып барат, анан деп мисалы үчүн да. Кээ бир адамдарда мактаныч бар, эки жүздүүлүк бар, мисалы үчүн ошо бул оору экен да ошол. Аларга жер бетинде жамандык, бузукулук жайылтпагыла деп айтылса, алар биз болгону жакшылык гана кылабыз деп айтат экен да, дин бузарларчы. Дал ошолор бузукулукту жайылтуучулар. Бул жана сөз тармактарда психология, философияларды жайылткандарга да тиешелүү болсо керек. Аллаху алам, Аллах билүүчү зат. Негизи биз Куранга кайрылсак, өтө көп аяттар бар Курандачы. Биз психологдун эч кандай кереги жок, психологдунчу Куранга кайрыла турган болсок, өтө көп жүрөктөрдө тынчтык бере турган, ар кандай жашоонун татаал, ар кандай ситуацияларына, кырдаалдарына жооп бере турган Алланын аяттары өтө көп. Алла Таала Куранда айтат: Аллахты эскерүү менен гана жүрөктөр тынчтанат дейт да. Өтө көп аяттар бар. Ошол приложениени жүктөп алыңыздар иншалла. Ассаламу алейкум. Башкаларга бөлүшүңүздөр.